Салам достор, Бишкекте таңкы саат 6:30. Бул убакта кимдир бирөө мемирип таттуу уйкуда жатса, айрымдар темир жол бекетинде кезек күтүү менен алек. 18-июнь күнү Бишкек балыкчы Бишкек темир жол каттамы ишке кирип, интернетте кооз жасалган ресторан тибиндеги вагондор менен катар жүргүнчүгө жыйк-жыйма толгон видеолор тарап талкууга түшкөн. Биз бүгүн Кыргыз темир жолундагы реалдуу картина кандай? Мына ушуну чагылдырууну туура көрдүк. Азыр балыкчыга жол алабыз. Поезд туура саат 7:00 жолго чыккан, 1,5 сааттык жол артта калды. Бул арада биз 3 жолу станцияда токтоп, вагондор жүргүнчүлөр менен толукталды. Алдыда дагы 2,5 сааттык жол бар. Бул 5 саатка созулган сапарда жүргүнчүлөр уктап эс алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Бул менин ордум. Жатканга ыңгайлуубу, байкап көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй жастык төшөк жок, бирок эс алып кетсе болот экен. Матрастар дагы жумшак экенин байкадык. Экинчи жолу түшөт, илгери жаш чагымда түшчү элем, ушундай болуп. Анда балыкчыдан эмеге чейин келгенбиз. Ушу жаш кезибизди эстеп кетип баратабыз да, могу 4 подружкабыз. Конокко кетип баратабыз 50 жылдыкка. Жакшы, аябай жакшы. Жакшы жасап коюптур, рахмат, ушинтип элдерди тейлеп Кыргызстаныбыз өнүп өсө берсин. Поезд хорошо, это как ностальгия детства. Мы просто в детство ездили и давно не было. Где-то в 3 классе мы ездили. Сейчас вот с племянниками, со сестрами прям решили поехать, отдохнуть. Спасибо большое ЖД вокзалу за такое вот, то, что они могут предоставить, что такую возможность, что дети могут тоже поиграть и увидеть всю красоту нашего Кыргызстана. Все горы. Вот. Мы сейчас вот едем уже, сколько там, но уже вот прям эмоции прям накаливаются, да, вот прям. Спасибо большое еще раз. Всем советую. То, что на видео говорят, там тыглыш, там вот это все вранье, не верьте. Все классно, все супер. Спасибо. Еще барлы жакшы, биздикилер негизи мындай башы жакшылап башталып атат. Бирок ачыгын айтсам, биякта биздикилер эмени учитывать этпейт экен да, вот как бы вот билеты продают, но места не учитываются, да. Я вот, например, вначале сел, биякта полный забитый, да. Я аж подумал, что я до балыкчы стоя как в маршрутке поеду, депчи. Потом кое-как распределили, да. Ошондон элдер келип тыгылып, ошону учитывать, ошол анча минустар бар, ну как-никак Кудайга шүгүр, да. Ошол жагын кичине карап койсо жакшы болот эле, да. Мындай айтканда мындай, что ну человек знал, да, вот сен билет купил, отураттан, ты знаешь, что ты спокойно отуруп кетесиң, да. А то тут там билеттерди сатат экен, места не жазылбайт экен акачы. Получается, эл отурат толпа, как зомби залетают, да. Хотя сейчас у нас эпидемия, пандемия, ну, агарбай ушундай болуп атат, да. Но это Кыргызстан дегенде эле болот да, так баары шүгүр аман-эсен жакшы. Калган шарттар жакшы эле. Калган шарттар нормально, Кудайга шүгүр. Мен вот семьям менен кетип бартам, балдар үчүн ноу-хау болот, биякта первый раз на поезде. Кичинекей балам поезд дегенден уже поездге отуруп балыкчыга алып барып келген ойда. Кандайсың, атың кеп сен? Жантай. Жактыбы сага поезд? Эмнеси менен жагып атат? Эмнеси жагып атат? Поезд. Сүйүнүп атасыңбы? Уялып кетти го. Каяка баратасың? Музыкалга. Атың кеп сенин? Тилек. Поездде көп жүрөсүңбү? Же биринчи жолубу? Жок, көп эле. Апаң бул жакта иштейби, э? Ооба. 2 кезимден 3 кезимден азыр түштүм. Азыр 3-чү жолу түштүм да. Поездда айнек карап жүргансаң болот да. Дагы Тяга да достору тапса болот. Эмне кылып баратасыңар? Уктап баратасыңарбы же ойноп баратасыңарбы? Ойноп. Эмне ойноп атасыңар? Телефондон играларды ойнотабыз, YouTube көрөбүз. Интернет жакшы эле иштейт бекен, видео көргөнгө? Жакшы эле иштейт. Жакшы. Чоң рахмат, э? Көп учурда
поезддердеги санитардык эрежелерге ошол эле дааратканага нааразычылыктар көп болот. Азыр дааратканасын көрөбүз кандай экен. Таза деп айтсак болот. Азыр көрөлү. Суусу чыгабы чыкпайбы? Так, суусу чыгат экен. Буга чейин бир вагондо көргөм. Эскертүү жазылып туруптур. Бул суу ичкенге болбойт деп. 89 жылы тоже ушундай Бишкектен эмеге келгенбиз, балыкчыга келгенбиз да. Эме болчу. Жакшы. Анда деле ушундай болчу, жакшы болчу. Эч кандай деле өзгөрүү жок. Просто баягы элдин маанайына жараша да. Элдин маанайына жараша. Элдин баягы азыр деле маанайлары жакшы элди, ошол кезде деле элдин маанайы жакшы болчу. Мен өзүм негизи көлдөн болом, Торайгыр айылынан да. Биз жайында негизи поезд менен жүргөн жакшы көрөбүз да. Поезд менен энергиин жакшы да барып келгенге, балдар баккан менен. Дайым уш поезддебиз анан. Негизи поездде күнүгө эле жүрүп койсо жакшы болот эле, киши көп экен. 3 күнгө кылбайтчы. Биз ошо барып келгенибизге да жакшы да, поезд менен тияк маршрутка менен тияка барып кайра келип отурганча балалар менен энергиин барып келип экен. Ошондо иш күндөрү жүрсө деген, иш күндөрү да жүрсө жакшы болот эле. Иш күндөрү деле азыр эл бар эле бош да азырчы. Эс алуучулар да көп болуп атат. Şu günlüğü жүрүскөн деген эмем бар да. Günlüğü жүрүп койсо жакшы болот эле баарыбызга. Бул Кыргыз темир жолуна 1995 жылы келгем. Ошондон бери иштеп келатам. Ушул жерден 35 жыл стаж менен пенсияга чыккам. Биз деген азыр пандемияга байланыштуу 1,5 жылдан бери иштебей үйдө отуруп калдык да. Анан быйыл мына Бишкек рыбачы ачылганга байланыштуу ушул жака иштейли деп чечтик биз азырчы. Мен пенсияда болсом дагы жолдо жүрүп иштеп атам. Анын элдин баары тең пандемияда отурушуп баары тең. Үйдө отурушуп жадашканго элдер көп чыгып атат. Жолдо баратканда кызык болгондо кээде жолдон жаш келиндер төрөп да койгон күндөр болду. Роды принимали. Ушундай болот, ушундай кызыктуулар ушулар да короче. Мен өзүм ооба Бишкек Екатеринбургга барганда бир келинди төрөтүп алгам өзүм. Уул төрөгөн, килосы 3-200 экен. Анан түшүрүп кеткенде кайра бизге чалып айтышты. Жакшы, мен өзүм ошондо родду принимать этип, киндигин кескем. Ошо эметип, анан бала жакшынакай экен, анан кабар алгам шанданчы. Ошо рахмат айткан, ошентип, ошондой жагыктарыбыз да бар. Азырынча бизде бул поезд только выходной күндөрү жүрөт. 5-6 күнү дем алыш күнү эле жүрөт. Анан буюрсам июлдун 15-леринде күнүгө жүрүп баштайт деп аракет кылышат биздин чоңдор дагы. Биз болсо, конечно, күтүп атабыз аны. Билеттерди дагы азырынча только Бишкек 2 деген станцияда билет сатылат. Мурун Бишкек 1 да сатылчу да билеттер. Азыр Бишкек 1 кассасы жабык. Ошон үчүн билет только Бишкек 2дан алынат, а жанагы жетишпей калгандар же вагондун ичинен на ходу поездда алып алса болот да. Ошол эле баа менен бияктан билетти алып до конца биз менен кете беришет. Кээ бир пассажирлар ойлойт, мен билет алгандан кийин бул место меники деп ойлойт. Бирок бул, например, бир билет алса ойлошот, могу бир полка полный меники деп. Жок, бул деген андай эмес. Бул вагондор общие сидячие места. Не только вторые полки могут быть лежачими. А внизу, вот с купейной стороны и с боковой стороны, они все являются сидячими местами. Демек мен билет алганда бул жакта отурсам, дагы бирөө жака алса болот. Ооба, албетте, албетте. Бул деген общий сидячий. Анан кээ бирлер бар эми жатып алышат, болду, мен жылбайм депчи. Эми, конечно, биз аракет кылабыз түшүндүрүп, что бул деген общий сидячие вагоны. Тем более, вот кээ бир пассажирлар билет алгандан кийин карашпайт да, в билете не указывается место. Потому что это общие сидячие. А кээ бирөө ойлойт, мен алгандан кийин неге место не указывается деп. Бул андай билет эмес. Бул дальние кетип баратканда ооба билеттин местосы указываться этилет да. Интернетке тараган видеолор боюнча, мисалы, бул ачылуу аземин алдында гана ошондой ресторан уюштурулду деп сиздер комментарий бердиңиздер да, расмий түрдө. Анан 2 күн өтпөй эле вагондордо жыйма болгон видео тарап аябай талкууга. Ал тууралуу мен айта алам.
Вагон ресторан башында негизи кошулган. Ал деген открытияга деп эле азыр айтып атабыз да. Биз менен ошондо открытияга чоңдор барышкан, анан кийин жанагы блогерлер, журналисттер көп барышкан. Анан ошолорду сыйлаган үчүн вагон ресторан ыңгайлуу болмок да. Ошон үчүн вагон ресторан ошондо биз менен барган. Адан кийин болсо ресторанды уже алып салышты, анткени мындай караганда ресторан эми удобный эмес да. Анткени бир эле вагон ресторан болсо, а биякта деген азырынча мына 6 вагон бар, 6 вагондо 50-60 адамдан болгондо делечи бир вагон ресторан аз болуп калат. Мисалы ойлойм да, көп пассажирлар ресторанда отуруп алып удобный чай ичишип барып жетейин дешет да, балыкчыга чейинчи. А бирок аякта болгону эле 9 столик бар. Анан ошондо эсептегенде мындай 9 столик аз болуп калат да, ушунча пассажир, ушунча адамдарга. Ошон үчүн ресторанды кайра алып салышкан. Интернетте тараган видеолор 2 жыл мурдагы деген чынбы же качанкы негизи версияга ишенсек болот? Ал жанакы интернетте азыр жүрбөйбү, ошол жакта именно мен жүрөм. Анан кийин ал деген 2019-жылы тартылган видео болчу. Эми, конечно, биз деле проводниктер аракет кылабыз, чтобы всем хватало этих мест. Мы тоже этого хотим. Хотим в удобстве довести всех пассажиров, чтобы без всяких конфликтов было. Но не все зависит от нас. Во-первых, вагонов очень мало дают нам. Конечно, мы просим руководство добавить еще вагоны, но, наверное, руководству видно, почему не могут нам дать много вагонов. Во-первых, это дорога, здесь мы проезжаем горную местность, Бомское ущелье, и оно является как бы зоной повышенной опасности. И есть угроза человеческой жизни. Поэтому, наверное, пассажирские составы в таком большом количестве здесь не могут проезжать. Может быть, поэтому, да, и руководство не могут нам дать такое большое количество вагонов. И там в комментарии тоже пишут, что я именно что обслуживаю пассажиров без маски, без перчаток, вроде как эпидемия кругом. Но это было старое видео, тогда такого не было, никакого карантина, поэтому вот так вот. Өзүңүз жасайсызбы же? Конечно, өзүм жасайм. Үйдөн жасап чыгасызбы буларды? Үйдөн жасап чыгасызбы? Үйдөн жасап чыгам. Балыкчыга чейин сатасыз. Балыкчыга чейин сатам. Кайра Бишкекке барасызбы? Жок, мен Кеминден чыктым. Кеминден. Кайтканда кайра Кеминде түшүп каласыз? Кайта экини бир? Экини. Чоң рахмат. Эме, саткан сен жыргагандан чыгып атат дейсиңби? Балам так 30 сом сага берем меники. Пенсия маленькая. Чөбөрөлөр бар, энеси жок, штат кеткен. 2 чөбөрө багам. Энеси штаттан. Папасы жумуш жок азыр, биз работа сидим. Канчага чыктыңыз өзүңүз? Быйыл 2 айдан кийин 80ге толдум. Канча жылдан бери бул жакта ушинтип иштейсиз? Ушул поездда жүрөм көп жылдан бери эле. Летний сезондо. Сизди таанып калышкан турбайбы, э? Таныды, мен тааныйдар эле, анан мен келешкенди күтүшүп, эметишип. Неберелериңиз жардам береби буларды бышырганга, балким сатканга? Неберелерим кичирээк, алар ошо бышыра албайт. Ташышат, анан бүгүн киши көптөп алган эмесмин. Күнүнө канча дана сатасыз булардан? Эми күнүнө мен мынакей 30 пирожки алып чыктым, өтүлүк мынакей. Анан 20 сосиска алгам, кээде сосиска алгам, пирожки, анан 10 бөтөлкө суум бар. Напитка бар. Ал тиякта өтүлүк. Ушинтип сатып үйгө канчада барасыз кечинде? Кечинде поезд 7-де келет биздин Кеминге. 7-ден 15 мүнөт өткөн болсо.
пассажирлер менен ар кандай пассажирлер болот, алар менен сүйлөшөсүң, маектешесиң, ар кайсы сөздөрдү эмете информацияны угасың, жаңылыктар угасың. Ошол менен мага билинбей темир жолум өтүп кетет. Жер көрөсүң. Жер көрөм. Бир вагондо 81 орун. 81 орун. Азыр 54 келатат менде. Анан жана айттыңыз го, чай берип тейлеп, буга чейин да ушундай тейлөө көргөзчү элеңиздерчи кандай? Жок, буга чейин чай жок болчу. Анан ушунда берилип атат, чай жаккыла деди. Бизге чай жагып, пассажирлер тапшыруулар деткиле деди. Анан болуптур деп чай жагып, анан каалагандар чай сурап келип атат. Товар народного потребленияларды ташыйбыз. Биз перевозчикпиз да. Любой груздар ташый беребиз. Жүргүнчүлөр поезду болсо, сезон азыр пока 3 күндөн 5-6 дем алыш күнү жүрөт. 18-ден баштап жүрө баштады 1 айга. 1 айдан кийин постоянно жүрөт. Күнүгө жүрөт да. Былтыр капитальный ремонт жасалды. Бардык жакшы условиялар менен жасалды, жакшы, нормальный. Бирок ошо ремонт бүтөр менен эле эме жолдор жабылып, андан бери биринчи жолу кабыл алып атабы жүргүнчүлөрдү? Пассажирский поездго быйыл биринчи жол жүрөт. Былтыр жүргөн жок. Быйыл только междугороднийлер жүрүп атат да, пригородный деген сыяктуу. Учурда биз Балыкчы шаарындагы Рыбачы бекетинде турабыз. 1987 жылы курулган бул бекет былтыр гана капиталдык ремонттон өткөн. Жүргүнчүлөр бул жерге келип, күтүү залында атайын күтүп, поезддин келиши менен жолдорун улап кетсе болот. Ушуну менен биз кайрадан Бишкекке жол алабыз. Жамгыр баштады го.